Урматтуу эл журт. Мен жыйынтыгын азыр окуп берем, бирок ошого жетишкенге чейинкини айтып коеюн. 2020 жылы күз айларында, октябрь айында, 6 октябрдан баштап Садан Нуркожоевичтин командасы биз бийликке келдик. 2020 жыл 6 октябрь болчу ошондо. Мына азыр 5 жылдан өтүп 6 жылга карап кетип атат. Келгенде эле Садан Нуркожоевич келгенде эле айтты, биз чек араны такташыбыз керек. Президентибиздин койгон негизги тапшырмасы болду, чек араларды тактап бүтмөйүнчө чыр чатак токтобойт. Кандай болсо да чек араны чечиш керек деп ошол чек араларды тактоо боюнча мамлекеттик комиссиянын башына мени койгон. Ошол комиссиянын башында өзүң турасың дагы, ошол чек араны Өзбекстан, Тажикстан менен тактап бүтөсүн. Жана бүтүшүбүз керек, ошого аракет кылышыбыз керек деп. Бирок чек араны тактоо маалында билесиздер канчалаган өтө көп кыйынчылыктар болду. Өтө көп ызычуулар болду, конфликттер болду, куралдуу калышуулар болду, кайгылуу окуялар болду, коштогон ар түрдүү окуялар болду. Ошолордун баарыны башыбыздан өткүзүп, акыры чек араны тактап бүттүк.